Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Бүгін айтчу нерсем ошол Яндекс таксиде иштеп жүргөндөр, мусулманмын деген, өзүн мусулман эсептеген адамдарга кайрылуу да. Яндексте иштеген өзү уруудан да жаман да. Бир адам бар го уурдайт да бирөөнүн буюмун. Бирок аныкы жеңил да. Яндексте иштегендердин ахвалына карагандачы. Себеп дегенде Яндекс акчасын еврейлерге жөнөтөт. Ал еврей ал акча менен мусулмандарды өлтүрөт да. Урдаган адам ал урдап алат бир адамданчы. Анын акчасы деле болбойт эми, бирок ал ошол жабырлануучулар деген болот да ошол жердечи. Ошо Яндекстин жабырлануучу мусулмандын элдери болуп атат да, мусулман Палестинадагы эли болуп атат да. Анткени силердин акчаңар ошого кетип атат. Бомбаларга кетип атат. Ал бомбалар менен мусулмандарды өлтүрүп атат. Ошон үчүн силер уурулуктан дагы жаман нерсе кылып атасыңар да. Мен көбүнчөңөрдү азыр көңүлдү эле бурбайсыңар да. Көбүңөргө баары бер да. Ошол мен айткан сөзүмчү. Көбүңөргө баары бер. Көңүлдү эле болбайсың. Бирок кыямат күнү көңүл бурбаганыңар үчүн, башты иштетпегениңер үчүн сурагаңар оор болот. Эскертип атам силерге, ойлоңгула. Ойлоп койгула, эмне кылып атасыңар силер? Акча табыш керек, үй бүлөнү багыш керек деп эмне урдай берсе боло береби? Башка бирөөнүн мал мүлкүн алып койсо боло береби эмне? Акча табыш керек эле болду, башка адамбы, арамбы же адалбы, анын баары берби, Ошо мен сизге ачык эле айтып атам. Яндексте иштегендин баары эле бул арам акча. Бул арамдан арамы да. Ойлоңула.